Анда эмесе мактанабыз, ким кайсы шаардан кирип атат. Что баарыңар активно катышышыңар үчүн. Вебинардагы кирген консультанттардын, лидерлердин өтө активно катышышын каалайм. Мен ар дайым ошондуктан келип эле унчукпай отуруп калбастан плюстарды, илеп белгилерин басабыз. Тем более бүгүн бизде куттуктоо вебинары. Вот, ошондуктан когда куттуктаганыбызда илеп белгилерин басабыз. Макулбу? Анда эмесе таанышып өтөлү. Сиздер кайсы шаардан өзүңүздөрдү көрсөтүңүздөр? Санкт-Петербург, вот, Томск и Москва, да? Эгерде мен өзүмдү тааныша турган болсом, Бегимполова Эльбана Мамасалиевна, бул жерден вебинардагы участниктердин баарысын көрүп атам, что баарыңар мени тааныйсыңар, кээ бирөөлөр бар экен тааныбагандар. Анда эмесе бир аз жөнүндө айтып өтөйүн, себеби биздин бизнес история деги эле бул ийгиликке жетиш биздин тарыхыбыз аркылуу башталат. Мындайча айтканда, башка лидерлердин тарыхтарын угуу менен, бизнес тарыхын угуу менен биргеликте баштайбыз. Ошолордун ийгиликтерге жеткенин көрүп, ошолордун аябай чоң доходторго жеткенин көрүп, анан биз баштаганбыз. Ошондой эле мен да компания Oriflame'ге просто каталог менен иштеп эле өзүмө подрабатывать этем деп келип калганмын. Бирок компаниянын возможностьтарын көрүп, маркетинг план именно это Oriflame мен үчүн, как будто мен үчүн жаралгандай. Значит, мен Oriflame менен биргеликте сотрудничать этишим керек. То есть ошол күндөн баштап мен Oriflame'ди тандап алганмын. Азыркы күнгө чейин 9 жылдан бери только компания Oriflame менен гана биргеликте иштешип келатам. Эгерде менин үнүм угулуп аткан болсо, дагы бир жолу плюстарды басабыз. Пожалуйста, плюс белгисин коебуз. Эгерде ким билбесе плюс басканды үйрөтөм. Вот, пожалуйста. Угулуп атабы менин сөзүм? Отлично. Плюс белгисин басып турабыз ошентип. Так, эмне үчүн биз компания Oriflame'ди тандап атабыз? Деги эле, вот, компания Oriflame бизге эмне берет? Кыргызстандан келип атабыз, Өзбекстандан келип атабыз, деги эле СНГ мамлекетин уже биз жакшы билебиз. Бул Москва шаарына, Россия мамлекетине биз эмнеге келип атабыз? Акчаларды зарабатывать этип, өзүбүздүн чоң максаттарыбызды орундатканы, бир аз иштеп, кайра өзүбүздүн мекенибизге кайтканы келип атабыз. Но, к сожалению, ал нерселер сразу орундалбайт экен. Ошолордун бири мен Москвага 3 жылга келгенмин. 3 жыл акча иштеп зарабатывать этсем, двухкомнатный квартира алам, анан Кыргызстанга кетем. Москва мне больше не нужна деп келгем. Но андай болгон жок, албетте. 15 миң, 16 миң зарплата менен эч качан биз өзүбүзгө материальный жактан чоң нерселерди ала албайт экенбиз, кура албайт экенбиз, бүтүрө албайт экенбиз. Ошондуктан көп жылга калып кеттим. Но Кудайды эле сен тиленсең, көп нерсени сурансаң, жакшы нерселерге жетем деп аракеттенсең, ошону берет да. Вот Oriflame компаниясын мен айтам да, биздин кыргыздарга келген возможность, именно мага келген шанс, возможность болуп атат да. Мындай деген нерсе бар экен да, дүйнө жүзүндө возможность очень много дейт да. Адам баласына жашоо дейт, бир эле жолу гана келет дейт. Ошол жашоонун жакшы, өзүңдүн жашооңун жакшы болушуна бир гана сен себепчисиң. Но эмне аркылуу ошол нерселерди жакшы жашоого жетесиң? Эмне аркылуу сен өзүңдүн балдарыңа жакшы нерселерди калтыра аласың, наследство? Но бир гана өзүң туура чечим менен гана чечип гана тандашың керек экен да. Вот, мен туура чечим менен тандадым бул компания Oriflame. 6 айда директор болдум. Азыркы күндө сапфировый директор званиям. Бир канча чет мамлекеттерге барып эс алып, 10го жакын чет мамлекеттерге барып эс алып келип атам. Команда менен уже чоңдогон лидерлер чыгып, команда менен эс алып келип атам. Но албетте кыйынчылыктар болот. Отказ, возражение дегендер да. Но ошого карабастан дагы ар дайым алдыга умтулган үчүн азыркы күндө уже топ лидер Москва Сити
жүзгө жакын уже бир канчалаган директорлор менен ойлош пикирлеш болуп биргеликте иштеп келатабыз. Так, эмне үчүн Oriflame компаниясын тандап алдык? Ну, албетте компаниялар аябай көп, бирок көңүл бургула, что ошол компаниялардын ичинен деги эле ошол компаниянын преимуществосу кандай? Биз кайсы компания менен иштесек болот? Кайсы компания менен биз кыска аралыкта өзүбүздүн көздөгөн максатыбызга жете алабыз? Oriflame компаниясы шведский компания, косметический компания. То, что өзүбүз күнүмдүк турмушта колдонуучу косметикалар. Демек бардыгына доступна. Базадагы косметикадагы бардыгына төп келишет. Даже кризис убагында да косметиканы колдонушат. Эң эле дегенде натуральный продукт. Вот, эмне үчүн Oriflame. Экинчиден өзүбүздүн эркибиз менен иштейбиз. Эч ким бизге начальник болбойт, эч ким бизди башкарбайт. Албетте бул ийгиликке жетиш үчүн силердин наставнигиңер болот. Наставнигиңиз аркылуу биз өтө көптөгөн ийгиликтерге жетишебиз. Өзүңүздөрдүн көңүлүңүздөргө жаккан адамдар менен, характериңиз туура келген адамдар менен иштешесиз. Эч кандай акчаны коротпой эле, вот, пожалуйста, өзүңүздүн жеке бизнесиңизди баштасаңыз болот. Адамдар бизнес курам деп партнер издешет. Туурабы, 3-төгөн, 4-төгөн партнерлор. Если надежный партнер болсо, тогда да, бизнес жүрүшөт. Если ненадежный, бири-бирин сатмай, уурдамай, жок кылмай, анда, вот, пожалуйста, я не знаю, у нас очень надежный партнер. Это компания Oriflame. Эгер мен үнүм угулаткан болсо, плюс басабыз, пожалуйста. Бул жерде Махабат эжеке үнүңүз угулбай калды дейт. Үнүм угулбаган болсо, плюс басабыз. Үнүм угулаткан болсо. Отлично, үнүм угулатыптыр. Еще бизнести куруп башташ үчүн бизге деген чоңдогон акчалар, миллиондогон акчалар келет. Ал акчасы жок эле. Мынакей болгон 149 рубль менен өзүбүздүн жеке бизнесибизди баштайбыз. Карьера, вот именно мен да, эмне үчүн Oriflame компаниянын ушул карьерасы мени бүтүндөй өзүнө тартып алган, бүтүндөй өзүнө буруп алган. Именно ушул карьерасы үчүн компания Oriflame'де мен калып калганмын, потому что когда карьера дегенде бизге понятно, что значит биз эмне кылабыз, тепкич менен өсөбүз. Значит, биздин акчаларыбыз өсөт, акчаларыбыз көбөйөт, доходдун үстүнө доход көбөйөт деген сөз. Демек компания Oriflame'де неограниченный доходдорго ээ болсок, пожалуйста, каалайсыздарбы күнүн айына 3 жумага уже 100 миңден 200 миң деген, 300 миң деген, 500 миңден, миллиондогон акчаларды зарабатывать этсеңер болот. Декретный отпуск. Вот считайте, что азыр мен азыркы күндө декретный отпускта, кызым 5 айлык, но ошого карабастан эмне бул бизнесим жүрүшүп атат. Мынакей через интернет сабактарды өтүп атабыз, через интернет адамдарды приглашать этип ошол группа команда түзүп иштеп атам. Еще буга чейин группа команда түзүп койгонум үчүн азыркы күндө менде эмне болуп атат? Пассивный доход. Мен аябай кубанычтамын ошо компания Oriflame'ди тандаганыма. Обеспеченный старость, кимде ким карылыгында аябай бактылуу жашагысы келсе, карылыгында дүйнө жүзүн айлангысы келсе, пожалуйста, добро пожаловать компания Oriflame'ге. Вот, бизнес по наследству, балдарыңардын дагы чет мамлекеттерде эс алып ойноп жүрүшүн кааласаңар, пожалуйста, да. Альбина Хафизова, исполнительный директор, если кимде ким Инстаграмда подписка, Инстаграмда болгон болсоңор, Альбина Хафизовага подписаться этип койсоңор, азыркы күндө баласы менен Индияда эс алууда жүрүшөт. Наверное, конокко чакырылган Сергей Канашин тарабынан гала ужин, ну, эми алар Латин Америкасы и так далее ушундай болуп бөлүнүшөт, ошол филиалга карашат, а биз болсо Россия СНГ московский филиалга карайбыз. Биздин өткөргөн банкеттер, золотая конференциялар башка, алардыкы башка. Азыркы күндө баласы, жолдошу болуп, мына караңыздар да, биз али суук менен коштошо элекпиз, алар деген ысык жакта жүрүшөт, конок болушуп. Дальше кеттик. Вот главная причина эмне үчүн Oriflame. Мындай чоң акчаларды зарабатывать этебиз. Даже бизде консультанттар уже 3%тен баштап чоң акчаларга ээ боло башташат. Эң бийик чокудагы акча бул $1 000 000. Единственный человек, который получал $1 000 000, это наш спонсор Тамила и Владимир Полежаевы. Сетевой маркетингтердин арасынан дагы семинарлар болуп турат. Ошол семинарга мен барганмын 3 декабрда.
Том Шрайдер, «Большой Л» китебинин то есть авторы, мультимиллионер, аябай мощный тренер, ошол келип выступать эткен. Сахнага Тамила Полежаеваны чыгарып алып, гүлдөрдү берип куттуктаган, ошол жерде айтканда, единственный человек, который сетевой маркетингде биринчи жолу $1 миллион премия алган деп. Поэтому у нас мощная компания, бай компания, миллионер компания, бренд компания, международный компания. Биз компания Oriflame менен аябай сыймыктатсак болот. Эми бул мүмкүнчүлүктөргө жетиш үчүн эмне кылабыз? Албетте группа команда түзөбүз. Группа команда түзүш үчүн биз өзүбүздүн алгач тааныштарыбызды чакырабыз, туугандарыбызды, туугандардын туугандарын, тааныштарыбыздын тааныштарын, досторубуздун досторун, бир ишканада иштесеңер коллегаларыңардын, алардын да тааныштары болот. Ошентип отуруп биз группа команда түзөбүз. Эмне үчүн? Компания Oriflame бизге аябай чоң акчаларды төлөп атат. Чоң акчалар жөндөн-жөн келе бербейт бизге. Чоң товар оборот жасаганыбыз үчүн компания чоң акча төлөйт. Ал товар оборотту биз когда группа команда түзгөнүбүздө гана чоң товар оборотторду жасай алабыз. Подругаңарды чакыргыла, акчаңы экономить этесиң деп өзүң үчүн жазылып, брат вот силерге жардам берип бизнес кургусу келет, апаңарды чакыргыла. Но если үйдө жөн отургусу келбесе, каталог менен иштеп подрабатывать этишет биздин энекелерибиз. Мисалы менин апам азыр Кыргызстанда үйдө отургусу келбейт. Каталог менен аябай жакшы иштейт. Өзүнө 100 балл, 150 балл, иногда 200 балл, иногда 250 балл Жалал Абад шаарында отуруп алып, өзүнө каталог менен эрмек кылат. Өзүнө жаккан продукцияларын алат, сиңдилерине, эжекелерине, досторуна белек берет туулган күндөрдө, тойлордо. Ошону менен менин апам өзүнчө наслаждаться этет да. Ошондой эле сиздердин дагы энекелериңиз бар, который Кыргызстанда жөн эле отурган, аябай косметикага кызыккан, ошону менен заниматься эткиси келген. Самый главный бул бизнесте эмне? Биз көбүрөөк информация беришибиз керек. Информация берүү аркылуу гана биз жогорудагы мүмкүнчүлүктөргө жете алабыз. Эгерде биз информация бербесек, мындай айтканда, көп сүйлөбөсөк компаниянын возможносттору боюнча, анда көп акча таба албайбыз. Эгерде көп сүйлөгөн болсоңор, Oriflame возможносттору боюнча, тогда да, көп акча таба алабыз анда. Одноклассниктер бар. Вот, пожалуйста, аларды чакыргыла. Ар бирибиздин кошуна колуңдорубуз бар, аларды чакыргыла. Ошентип отуруп эле биз өзүбүздүн группа командабызды түзөбүз. Карасаңыздар, көбөйүп кете берет. Уже старший менеджер уровеньге чыгасыздар. Вот. Эмне үчүн старший менеджер? Компания Oriflame'дин эң чоң акчасы, вот самые большие деньги именно ушул старший менеджер уровеньден башталат. Старший менеджер уровеньге чыгыш үчүн биз деген 7 тепкичти басып өтүшүбүз керек. Менин үнүм угулуп атса, плюстарды коебуз, пожалуйста, чтобы сиздер менен обратный связь болуп туруш үчүн. 7 тепкич басып өтөбүз. Бул 7 тепкичти биз уктап атсак дагы, басып жүрсөк дагы, туруп жүрсөк дагы билишибиз керек. Билесиңерби, компанияга келгенде, компаниянын возможностторун көрүп, ушул өзүмө туура чечим чыгарып, компания Oriflame'де калып калдым деп атам, бирок менде суроо пайда болгон. Все-таки как? Канткенде мен тезирээк ушул ийгиликтерге жете алам. Ушундай эле поздравительный школада биздин вышестоящий руководитель, бриллиантовый директор Константин Середа ушул лестница успеханы 22%ке чейин көрсөтүп түшүндүрүп берген. Все, көрүп эле, оңой эле турбайбы? Эгерде 3%ке 150 балл менен чыга турган болсок, анда 6%ке 450 балл менен чыга турган болсок, все, очень элементарно. Мен түшүндүм, за короткий срок мен өзүмдүн результатымды жасайм деген цель менен иштеп баштаганмын. Поэтому 3%тен 22%ке чейин отидо түшүнгөнгө аракеттениңиздер. Эң эле жөнөкөй. Вот 1 балл бонуса 1 балл бонуса 40 рубльду түзөт. Демек 150 балл бонусуңуз 7000-8000 рубльдук заказ. Вот, эгерде бардыгын иреттеп айта турган болсок, 3% уровеньге чыгыш үчүн 150 балл, пожалуйста, 499 баллга чейин жасасаңар боло берет.
Нет, 449 туура эмес жазып коюптур, 449 балга чейин. Естественно, компания Oriflame'ден уже биз заработная плата ала баштайбыз. Но компаниянын тили менен бул объемный скидка деп айтылат. 500 рубльдан 750, даже 1000 рубльга чейин акчалар зарабатывать этсек болот. А эгерде лишний балыңарды 150 эмес, уже 200, 300, 400 бал жасай турган болсок, анда быстрые деньги, карманные деньги сиздерде аябай чоң болот. 6% уровеньге чыгыш үчүн 450 балдан 899 балга чейин жасашыбыз керек. Естественно, зарплатабыз көбөйөт. 1000 рубльдан 3000 рубльга чейин компаниядан биз өзүбүздүн объемный скидкабызды алабыз. 9%ке чыгыш үчүн 900 бал жасашыбыз керек. 1799 балга чейин. 2000 рубльдан даже вот 3500 рубльга чейин тоже зарплата жазылат. 12%ке 1800'дан 2999 балга чейин. Зарплата 2000'ден уже 5000-8000'ге чейин зарабатывать этсеңер болот. 15%ке 3000'ден 4999 балга чейин, 4000'ден нет, 5000'ден, бул жерде бир аз кичине эрип коюптур. 5000'ден уже 12000, 15000'ге чейин даже зарабатывать этсеңер болот. 18% 5000 балдан 7499 балга чейин акчасы сиздер зарабатывать этесиздер. Демек, уже 6000'ден даже 22000 рубль 21 күндүн ичинде. 22% демек 7500 балл жогору, акчасы 20000'ден 40000, 60000'ге чейин. Эмне үчүн бул жерде заработный платалар 2 цифра болуп жазылып атат, түшүндүрөм. Эгерде биз глубина, муну морковка деп айтабыз да, кыска аралыкта чоң званияларга жетебиз деп бир линия цепочка кылып иштей турган болсок, пока скидкаңар азыраак болот. А эгерде как вот первый линияңарды көбөйтүп, жалаң гана первый линияга жаздырып эле иштей турган болсоңор, тогда вот экинчи зарплатаны аласыңар. Но азыркы күндө биз жаңы формат менен иштеп атабыз. Спонсорлордун иштеген методун туурайбыз, чтобы тезирээк результат жасаш үчүн морковка деп айтат. Это глубинное спонсирование. Адамдарды биринин артынан бирин жаздырып, кыска аралыкта, менеджерский уровеньге, кыска аралыкта директорский уровеньге жеткенге мүмкүнчүлүк болуп атат. И ошону менен биргеликте эле эч качан жаңы звание ачканды да унутпашыбыз керек. Но очень важно спонсордун методун туурайбыз. Спонсорлор кандай метод менен иштеп, кандай эмнелерди колдонуп атса да, кантип ушул ийгиликтерге жетишип атса, сөзсүз туурашыбыз керек. Но албетте өсө турган лидердин, консультанттын личный баллы 150 балдан эч качан түшпөш керек. Эгерде заработный плата жазылсын десеңер. А эгерде 200'дөн 250 балдан жасай турган болсоңор, анда аябай жакшы болот. Еще когда биз 150 балл жасаганыбызда, лишний баллыбызда бизде еще пример клуб деген бонус программаларыбыз бар, ага кошулуп дагы да болсо 10% бонус алганга мүмкүнчүлүк болот. Давайте анда эмесе 5-каталогдун жыйынтыгы боюнча жаңы уровендерди куттуктайбыз. Тадаң! 3%, 6% консультанттар. Эгерде өткөн 5-каталогдун жыйынтыгы боюнча биздин вебинарда болгон болсо, 5терди коебуз. Мен бармын деп сиздерди куттуктайбыз. 3-6% консультанттар. Азаматсыздар. Бул сиздердин эң алгачкы ийгилик тепкичиңиздер. Кудай буйрса, алдыда мындан дагы сонун күндөр күтүп атат. И батыраак сиздердин менеджерский уровеньге жетишиңиздерди чын жүрөгүмдөн каалайм. Так. Дальше. Бизде 6% уровенден кийин 9%. Булар болсо кимдер? Менеджерлер. Асан кызы Самара, Бекиева Бурулай. Бул кыздарды жакшы билем. Спонсору Бекиева Нургиза.
Азыркы күндө аябай активно иштеп атышат. Асан кызы Самара бир каталог, экинчи каталогдо уже 9% уровеньге чыгып атат, менеджерский уровеньге. Тоже самостоятельно иштеп баштады. Жалаң өзүнүн тааныштарын, сиңдилерин, эжекелерин жаздыруу менен биргеликте бул уровеньге чыгып атат. И Бекиева Бурулай эжесинин сөзүн угуп, эжесинин жолун жолдоп, эжеси менен биргеликте ийгиликке жетем деп азыркы күндө 9% уровеньге чыкты. Куттуктайбыз, илеп белгилерин басабыз, андай куттуктайбыз деп. Кийинки биздин лидерлер Лагаева Феруза, спонсор Сүйерова Жылдыз, директор Алимов Ильяс. Бул кыз бир каталогдо жаңы 9% уровеньге чыкты. Прям бир каталогдо молодец, аябай активно, самостоятельно иштеди. Ушунчалык өзү аракеттенип, компьютерди дагы өзү үйрөнүп, заказ сохранить эткенди дагы, вот адам жаздырганды дагы бат эле үйрөнүп алды. Бул кыздын лидерский качествосы аябай мощный. Поэтому Феруза дагы да болсо чоң ийгиликтерге жетишиңди каалайбыз. Узгенбаева Марина, спонсор и директор Каникей Айтбаева. Азаматсың Марина, сени дагы куттуктайбыз. Спонсорлорум сен жөнүндө аябай жакшы сөздөрдү айтты. Тоже самостоятельный, целеустремленная, позитивная девушка деп макташты. Азаматсың, эч качан аркага чегинбе, бир гана алдыны карай жылабыз. Андан кийинки уровень бизде 12%. 12% уже мен уже менеджермин, 12ге чыгып калдым деген лидер кыз Бекиева Нургиза. Азыркы күндө башка жумушта дагы иштейт. Oriflame компаниясында дагы еще положенияда, будущий мама. Келечекте бриллиантовый директор болом деп иштеп атат. Башка жумушу менен совмещая иштейт. 12%деги лидерлер, урматтуу, даже бул комнатада отурган максимальный уровеньге чыккан 12%деги лидерлер. Сиздер уже самостоятельно даже планеркаларды, самостоятельно инструктаждарды, самостоятельно өзүңөргө группа чаттарды ачсаңар болот. И өзүңөрдүн группаңар менен уже иштеп баштасаңар болот. Поэтому молодцы, тоже только вперед. Эгерде кимдин телефону болсо, тез скриншотторду жасайбыз, чтобы бул кыздарга көрсөтүп, группабызда, командабыздагы адамдарга көрсөтүп, мактаныш үчүн. Биз мактанганды жакшы көрөбүз да, туурабы? Так, Азаматсың Нургиза. Андан эмесе дальше кеттик. Андан кийинки уровень 15%. Вау, Сүйерова Жылдыз. 15%. Жаңы 15%. Спонсор Гүлшайыр Алибекова. Директор Алимов Ильяс. Азаматсыз Жылдыз эже. Жылдыз эже 5-чи каталогдо өтө активно иштеди. Командасына адамдарды дагы аябай көп жаздырды. Ошондуктан эки жума активно иштеген үчүн, вот, пожалуйста, новый результат. Сиздин кийинки уровениңиз 18%, Жылдыз эже. Албетте, биздин командадан, бардык структурадан 18%деги лидерлер бар, жаңы чыккан, 22%деги лидерлер бар, жаңы уровеньге чыккан. Аларды дагы баарысын куттуктайбыз. Но спонсорлор көбү сүрөттөрдү жөнөтүшкөн жок, ошондуктан көбүңөрдүн сүрөттөрүңөр чыккан жок, тизмегиңер чыккан жок. Эч нерсе эмес. Бул жерде Чачикей Абдрахманова деген кызыбыз азыр бинарный комнатада отурат. Чачикейди дагы куттуктайбыз. Чачикей 15% жаңы уровеньге чыккан. Анда эмесе илеп белгилерин басабыз, куттуктоолорду жазабыз. 22%ке чыккан лидерлерибиз 22% старший менеджерлерибиз бар. Бул Маткеримова Мимоза эженин командасынан. Алар бүгүнкү күнү тренинг өтүп атышат, ошондуктан кирбей калышты. Так, кийинки демек баарыбыз көрүп алдык, түшүнүп алдык. 22% уровеньге чейин 7 тепкичти, то есть директорский званияга чейин 7 тепкич басып өткөндү. Эгерде ушул 7 тепкичти аябай жакшы билген болсоңуздар,
сиздердин четкий цель планыңар болсо ушул старший менеджер уровеньге за короткий срокто жетем деген, анда сөзсүз түрдө жетесиздер. Старший менеджер уровеньге чыккандан кийин 7-8 каталог ошол уровеньден түшпөстөн дальше кармаган болсок, анда биз директор деген статуска ээ болобуз. $1000 премия, пожалуйста, 40 миңден 60 миңга чейин заработная плата, 21 күндө доход 400 миңден 700 миңге чейин. Да, это действительно, когда мен директорский званияны жапканда, уже действительно биздин доходубуз 400 миңден ашуун болгон. Приглашение на банкет директоров есть, красная дорожка, кудай берсе сиздерди күтөт алдыда. И командаңыздар менен момундай болуп банкеттерге барсаңыздар болот, кудай буйрса. Дальше биздин жаңы директор кызыбыз Тыныбек кызы Айнагүл. Молодец. Давайте куттуктайбыз Айнагүлдү. Жаңы директор 5-чи каталогдун жыйынтыгы боюнча директорский званияны жапты. $1000 премия. Кстати, курс доллардын курсу канча болсо ошол курс менен алышат. Компания эч качан $1000 өзгөртпөйт. Ар дайым доллардын курсуна гана карап төлөп берет. Вот, пожалуйста, сен үчүн Тыныбек кызы Айнагүл, вот быйылкы жылы Олимпийский комплекстеги банкетке биз менен биргеликте барасың. И биздин командадан мощный уровень, мощный результат, мощный звание. Вообще, көп адамдын мечтасы, особенно менин, это бриллиантовое звание. Менин экинчи директорум Мимоза Маткеримова бриллиантовое звание ачты. Бул биздин кыргыз структурасын, биздин команданын алга 24 командасынын өтө чоң ийгилиги бриллиантовый званияны ачкан. Давайте куттуктайбыз. Ким бриллиант болгусу келет? Анда көптөгөн плюстарды, 5терди илеп белгилерин басабыз, куттуктайбыз деп жазабыз. Ким бриллиант болгусу келет? Быстро, быстро, быстро. Отлично. Мимозажа куттуктайбыз. Эгерде биз бриллиантовый директор боло турган болсок, эмнелерге ээ болобуз? 150 миңден жогору зарплата, каждый 21 күндө 200 миң, уже 250 миң, 300 миң алган бриллиантовый директорлор бар. Автомобильная программа «За рулем мечты». Элестетиңиздер, премиум класс мой автомобиль. Каалайсыздарбы Volvo S60, каалайсыздарбы Lexus, каалайсыздарбы BMW, каалайсыздарбы Audi, Volkswagen, пожалуйста. Менин мечтам Volvo S60. Быйылкы жылы кудай берсе бриллиантты жабып ошол автомобилге ээ болгонго аракеттенебиз. Азыр ошонун үстүндө иштөөдөмүн. И бизден Никаят Маматкулова, вышестоящий руководитель, уже Volvo S60 маш автомобилин алды уже. Куттуктайбыз Икаят эжени дагы. Дальше. Эми караңыздар, бул ийгиликтерге жетиш үчүн биз болгон эмнелерди аткарышыбыз керек. Өзүбүз үчүн албетте продукцияны колдонушубуз керек. Ушунчалык продукцияны сүйүп колдонгон аракеттениңиздер. Ар дайым адамдарды чакыруунун үстүндө иштешибиз керек. Ар дайым мероприятияларга катышышыбыз керек. Чоң лидер болсок дагы каталог көрсөтүп заказ алганды унутпашыбыз керек. Себеби өзүбүздүн консультанттарга биз үйрөтүүнү ар дайым адатка айландырышыбыз керек. Чтобы пользоваться компаниянын продукцияларын, же болбосо ошонун кандай жакшы экенин билиш үчүн албетте өзүбүз колдонушубуз керек да. Эмнеден баштайбыз? Давайте комплексный уход. Вот компания биз үчүн чыгарып койду нович сериясын. 25+, 35+, 40+. Вот, пожалуйста, элүү биздин чоң энекелерибизге дагы компания кам көрүп койду. Тем более коробкасы менен. Давайте өзүңүздөр биринчиден колдонуңуздар. Эгерде биз өзүбүз колдонуп 5 адам таанышыбызга колдонгонду үйрөтсөк, 10 таанышыбызга колдонгонду үйрөтсөк, балдары эң сонун бал берет. 135 балл, 110 балл, 140 балл, 166 балл вот time reversing. Пожалуйста.
Көбүбүз билбейбиз кантип лишний продукцияны колдонушту. Еще wellness продукцияларын колдонуңуздар, коктейлдерди ичиңиздер, витаминдерди алыңыздар, суптарды. Менин эртең мененки тамагым ар дайым коктейль менен башталат. Эртең менен коктейль ичем, түштө гана тамак жейм, кечинде коктейль и араларында ар дайым суу ичип турам тез-тезден. Вот и все. И өзүңүздөрдү жакшы алып жүргөнгө, фигураңыздарды аябай стройный болгонго жардам берет биздин wellness продукциялар. И шоколадный, и ванильный, и клубничный, пожалуйста. Кимдин балдары болсо омега-3, вот витаминдерди, мультивитаминдерди алып бериңиздер. Жолдошуңузга тоже wellness pack продукцияларын предлагать этиңиздер, алып бериңиздер. Эгерде биз каждый каталог 150 балдан жасай турган болсок, 3-үчү каталог 50% скидка менен алсак болот wellness продукцияларын. А эгерде биз подписка оформить эте турган болсок, 4-үчү каталог уже бесплатно подарок. А еще Wellness Life плюс подписка болсо, тогда еще 4-үчү не только продукция подарок, а бал бизге кошумча белек болот. Кантип адамдарды чакырсак болот? Акция. Азыркы күндө эң сонун акция болуп атат, пожалуйста. Ким уже бутикейске зарабатывать этти, ким уже саатка зарабатывать этти. Вот Феруза Лагаева 9%деги менеджерди көрдүңүздөр, кечеки каталог жазылып эле уже саат 600 балл топтоп койду, уже өзүнүн тааныштарын жаздырып, аларга дагы стартап программанын преимуществосын үйрөтүп, премьер клубдун преимуществосын үйрөтүп, деги эле компаниянын преимуществосын айтып отуруп, өзү уже бир каталогдо 680 балл уже набрать этти, спонсорский балл. Тем более компания Oriflame биз глубина менен иштеген үчүн эң сонун система түзүп койду. Эмне деп приглашающий спонсор. Вот, пожалуйста, возможностьты колдонуңуздар. Дальше. Кандай мероприятияларга катышабыз? Мынакей жакынкы аралыкта 20 майда бизде уже марафон история, юбилейный марафон. Компаниянын 50 жылдык юбилейине карата Вегас Крокус Ситиде болот. Метро Мякинино. Билет болгону 750 рубль. Бул 750 рубль келечекте Кудай буйрса миллиондогон акчаларга тапканга жардам берет. Кимде ким көп окуса, көптөгөн билим алса, ошол адамда сөзсүз чоң доход болот. Эгерде биз окубай, көрбөй, билбей, катышпай эле чоң доходко жетем десек, анда биз жаңылышабыз. Ким уже Крокус Ситиге билет алды, марафонго билет алды. Мисалы, мен персональный группам айтайын, персональный команда. Мени билесиздер, командам чоң лидерлер көп. 32 билет алды. Мактана алсанда, ким билет алды? Москва шаарындагылар, не Санкт-Петербург. Санкт-Петербургка тоже жаңы программалар биздегидей эле, но мероприятиялар тоже болот, албетте. Эми бул ийгиликтерге жетиш үчүн главный сиздердин целиңиздер керек. Ставим цели и достигаем. Но албетте мечтать этиңиздер, цель койдуңуздар. Кимдер чыгат биздин досторубуз? Койчу Oriflame. Или болбосо туугандарыбыз, сен деген акча табышың керек, иштешиң керек, айына биз үйгө акча жөнөтүшүбүз керек, кредит жабыш керек, карыздан кутулуш керек дегендер болот. Но албетте биз айта албайбыз, прям жумушуңарды таштап Oriflame'ге келгиле деп. Өзүңөр чечим чыгарганга аракеттенгиле, туура жооп берип, бул бизнести туура баштаганга, туура иштегенге аракеттениңиздер. Эч качан мындай коркоктукка алдырбаңыздар. Эч кимди күнөөлөбөңүздөр, пожалуйста. Раз цель койдуңуздарбы, кыска аралыкта директорский званияга жетем деп, значит, жетиш керек. Бул чечим сиздердин чечимиңиздер. Кандай чечим чыгарсаңыздар дагы ошол туура чечим болот. Себеби ал сиздин чечимиңиз. Кээ бир адамдар бар, кийин деле кабыл алам чечимди, же болбосо мына ишимди бүтүрүп, кредитимди жабып, карызымдан кутулуп, анан директор болом дегендер бар. Мен айтат элем да, компанияга келгенде менин карызым бар эле. 100 миңден ашуун карызым бар эле, компания Oriflame'де баштаганда 2008-жылы. Наоборот, мен именно Oriflame'ден акча табам, Oriflame'ден акчамды көбөйтөм деп келгенмин. Да, мен жаңылган жокмун. Именно Oriflame менен ошол ийгиликтерге жатам. Который двухкомнатный квартира алам деген мечтамды Oriflame'дин жардамы менен орундаттым. Азыркы күндө Oriflame'дин благодаря Oriflame деп айтабыз дейм,
Вот балдар менен кошо биргеликте жашайм. Көп адамдар чечим кабыл алуудан коркушат. Эгерде сиздин жашооңуз жакыр жашоодо болуп атса, көп нерселерге муктаж болуп атсаңыз, анда коркпоңуз, алдыга карай умтулуңуз. Мен сиздерге бир нерсе айтып өтөйүн. Дыйкан эгин эгерде кандай десем, баарыбыз жакшы билебиз. Айылда биз эгин эгебиз, картошка, вот, например, буудай, ар кандай эгиндерди да эгебиз дагы ошонун түшүмүн күздө алабыз. Бирок ошол эгинди эккенде көп уруктар өнбөй калат. Көп уруктар өнөт. Эгер ошол урукөнгөн болсо, бизге эмне жакшы ойдогудай түшүм берет. Эми бул нерседен алып мен сизге жыйынтык чыгарсам. Да? Биринчиден, бардык үрөм өнө бербейт. Жазып алабыз, кимдин тетрадь ручкасы болгон болсо. Мисалы, сизге келген адамдардын бардыгы иштеп кете бербейт демек. Экинчиден, душмандар болот. Душмандарга көп алдырбаш керек. Дыйкан бул деген кимдер? Чымчыктар келип, будайларды жеп кетиши мүмкүн, эгиндерди. Сиздердин душманыңыздар кимдер? Булар коркоктук, ишенбестик, же болбосо негатив возражениялер, да? Вот, ошого көңүлүңүздү бурбаңыз. Эч качан, бул экинчиси. Үчүнчүсүдөн үрөн сепсеңиз, үрөн сепкен дыйкан сөзсүз түрдө түшүмүн алат. Демек, Oriflame'ге келип жазылдыңызбы, сиз дагы келечекте Кудай буйрса ийгиликке жетишесиз. Мынакей биз ийгиликке жетип атабыз. Эгерде спонсорлордун, ушул кыргыз структурасынын лидерлеринин результаттарын көрүп эле ошолордун аркасынан кайталай берген болсоңуз, албетте сизде ийгилик болот. Төртүнчүдөн, сизге чыдамдуулук керек. Убакыт керек. Дыйкан деле ошондой эмне кылат? Чыдамкайлык менен, убакытты эсептөө менен, убакытка кароо менен анан түшүмүн жыйнап алат. Пожалуйста, бизге аябай көп убакыт керек. Эгерде 3 айда болбой атса, 6 айда болбой атса, чыдаңыз. Значит, качан гана биз даяр болгонубузда, бизде чоң ийгилик өзү эле келип калат. Но, значит, мен даяр боло эле экенмин да деп калбастан аракеттенүү керек. Кимдин четкий цели болсо, пожалуйста, тогда да. Бешинчиден, дыйкан эмнени эксе ошону алат, Туурабы? То же самое. Компания Oriflame'де сиз группа команда түздүңүз. Кандай адамдарды чакырып атасыз, эмне максат менен чакырып атасыз? Ошонун жыйынтыгын аласыз. Ошондуктан туура цель койгонго, туура иштегенге, туура жүргөнгө аракеттениңиз. Мисалы, мен 8 жыл мурун компания Oriflame'ге жазылган болсом, мурда кандай иштесем, азыр деле ошондой иштейм. И кийин деле ошондой иштейм, кийин деле ошол эле темп менен иштегенге аракеттенем. Ошондуктан сиздерге домашний задание. Биринчиден, селиңерди аныктап жазгыла. На самом деле, эмнени каалап атасыздар да? Эмне максат менен Oriflame'ге келдик? Если честно айтсам, мен Oriflame'ден акча табам деп келгем. Да. Эгерде биз чоң акчаларды зарабатывать этсек, ден соолугубуз дагы жакшы болот, семьябыз дагы бактылуу турмушта жашайт, чет мамлекетке барып эс алып келгенге дагы мүмкүнчүлүгүбүз болот, тууган туушканыбызга дагы жардам бере алабыз, ата-энебиздин дагы көңүлүн алабыз, балдарыбыз дагы жакшы жашоодо жашайт, жакшы мектеп, жакшы вуздарда окуйт. Пожалуйста, поэтому эмнени каалап атасыз, эмнени мечтать этип атасыз, кандай целиңиз бар, полный список жазып чыгыңыз. Эми ошол нерсени сиз компания Oriflame'ден көрө аласызбы? Ошол нерсени Oriflame'де ала аласызбы? Вот, аныктаңыз. Бул чечим сиздин чечимиңиз. Экинчиден, тааныштарыңыздын списогун түзүңүз. Ушул эле биздин комнатада, вебинарный комнатада көптөгөн лидерлер отурушат, который мен тааныган. Айтам, тааныштарыңдын тизмегин түз. Алгачкы этапта ошол тааныштарды жаздыруу менен биз бизнести баштайбыз.
список знакомых жок, рост жок. Потому что өзүңдүн тааныш эмес адамдарыңды пока сен чакыра албайсың. Потому что сенде коркоктук сезим бар. А эгерде тааныштарыңды чакырган болсоң, тааныштарың сага ишенет, сен менен биргеликте тезирээк ийгиликке жетет. Ошол списокты түзүү менен биргеликте анан биз эмне встречалар назначить этебиз, офиске же болбосо, пожалуйста, интернет технология бизде азыркы күндө аябай өнүккөн. Skype скачать эткенге, загрузить эткенге аракеттениңиздер. Азыркы күндө мен ошонун үстүнөн иштеп атам. Кимде ким алыскы шаарларда жашаган лидерлер кыска аралыкта результат жасайм десеңиздер, пожалуйста, өзүңөр презентация өтө албай атсаңар, через Skype өтүп берем, пожалуйста. Же болбосо, мынакей, биздин күндө өтүлүүчү вебинарга катыштырыңыздар. Биз темаларды бир күн мурун жөнөтүп атабыз, туурабы? Кандай темалар болуп атат, ошого жараша наючокторду киргизиңиздер. Эгерде компаниянын возможносттары боюнча Oriflame компаниясынын преимуществосы деген болсо, все, значит, это презентация. Бегом, быстро өзүбүздүн тааныштарыбызды, көптөгөн тааныштарыбызды биздин вебинарга киргизгенге аракеттенишибиз керек. Күндө Элбан эже сүйлөйт, Айнур эже сүйлөйт, Канекей сүйлөйт, же болбосо Шахноза. Не так. Каждый лидер вот өзүнүн, кандай десем, иштөө методун, өзүнүн историясы боюнча сүйлөйт. И ар вебинарда ар башкача сүйлөйт. Мен мисалы 9 жылдан бери иштеп аткан болсом, мен өзүмдүн лидерлеримден көптөгөн мотивацияларды алам. Өзүмдүн лидерлеримден көптөгөн нерсени үйрөнөм. Мен мисалы 9 жыл болду иштегениме, көп нерсени үйрөндүм, билдим деп айта албайм. Менин билгенимен дагы билбегеним али да болсо көп. Ар дайым ушундай мероприятияларга катышып көп нерсени укканга аракеттенемин. Потому что биздин заман өзгөрүп атат. Караңыздар, кече эле бизде сенсорный телефон, iPhone, Samsung деген нерселер жок болчу. Мына буквально 5 жыл мурун, даже 3-4 жыл мурун, туурабы? Даже мен Москвага келгенде телефонум жок болчу. Oriflame компаниясында иштеп баштаганда бизде бир телефон бар болчу. Ошол телефон менен баарыбыз очередке туруп сүйлөшчүк, элестетиңиздер. Азыркы күндө ар бир адамда телефон, ар бир адамда. Ошондуктан только өзүңүздөрдүн гана аракетиңиздерден. Поэтому давайте вебинарга баарыбыз дружно катышканга, вот баарыбыз биргеликте ушул ийгиликке жеткенге аракеттенели. Вебинарга канча көп адамдарды чакырсаңар, ошончо көп силер өсөсүңөр. Мисалы азыркы күндө катышып атасыздар, угуп атасыздар, ошол адамдар өсүп атат, значит, кому хорошо, мне хорошо. Эгерде сиздердин адамдарыңыздар сиздер менен биргеликте катышкан болсо бул вебинарга да, сиздер үчүн, ал деген ошол адамдар эмне ар дайым өзүнүн кандай десем, знаниясын өстүрөт, көп нерсени угуп атат, билип атат, информация алып атат. Демек, алар самостоятельно иштегенге мүмкүнчүлүк болуп атат деген сөз. Ар дайым 150 баллдан жасаганга аракеттениңиздер. Каталогдун биринчи жумасында биринчи күнү. Чоң рахмат бүгүнкү вебинарга катышканыңыздарга. Анда эмесе сиздер үчүн мен акыркы видео коюп берейин. Ошол видеону көрүп, анан вебинарды жыйынтыктайбыз.